да ханышабыз болушу зарыл. Анда ханыбызга кимдин кызын туура көрөсүңөр? Айта аллай жаттым эле. Балдар жазуучусу Бурул Асакеева жетектеген Рабаят балдар чыгармачылык бирикмесинде эми Жомоктор театр менен кино студиясы ачылып иштей баштады. Балдар Жомокту жандандырат долбоорунун негизинде окуучулар менен тартылган Акыл Карачач көркөм тасмасы бул студиянын биринчи ийгилиги же Бурул Асакееванын кино режиссер катары алгачкы эмгеги болду. Эң башкы максатым меники кыргыз эли тарыхка бай, макал-лакапка, салт санага ушунчалык кенен, аябай акылдар тунук, ушунчалык керемет жомокторго бай калк болот экенбиз. Биз аны менен мактанышыбыз керек башка дүйнө элдерине. Режиссердун айтуусунда Жомокту тартуудагы дагы бир максат балдарды китеп окууга үндөө менен алардын кыргыз тилинде даана так сүйлөшүнө өбөлгөтүүсү болгон. Тасмага тартылууга номер 5, 67, 43, 21 мектептин окуучулары эле эмес, алардын ата-энелери да чоң жоопкерчилик менен мамиле жасашып, натыйжада орус классында окуган балдарда каармандарды мыкты ойношкон. Балдардын кызыгуусу артып, сценарийдеги 87 баланын ордуна тасмага 102 бала тартылган. Мен балдарга эле деп ойлогом, бирок ата-энелер дагы жомокторго ушунчалык кызыгышат экен. Балдарын дагы унутуп коюшуп, ошол фильмди аябай коюп угуп көзөп, анан кийин бүткөндөн кийин ыраазычылык сөздөрүн айтып кетип жатышат. Каармандардын ролуна Рабият балдар чыгармачылык бирикмесинин кино студиясына катышкан балдар тандалган. Калктын нарыктуу көрүнгөсүнө, менталитеттик табитине ылайык Жомокту тартылган окуучулар ата-энелеринен сыймык болуп, алардын кубанычтарында чек жок. Негизи мааниси аябай терең, жакшы жомок болду. Ошо балдарым катышып, мен деле улум ошо Бакытбек Нурсултан Аксакалдын ролун аткарып катышты да. Балдардын эле деңгээлинде болот экен деп ойлогом, эмерээк болот экен деп. Абдан жакшы болду. Биздин оюбуздагыдан дагы жакшыраак болду. Бул жомоктон улам балдар сабак алат деген чоң үмүттөмүн. Уже эле үйдөн дагы алар уже кеңешчи болуп, мен улум аксакал болуп катышты да. Ханыбыздын акыркы сөзүн аткаралы. Тырстангылачы Кудай жалга курулар. Болду, ызылдабай токтогула. Ханыбыздын акыркы барзын аткарышыбыз керек. Телеэкрандан Бурул Асакеева айткан жомокторду угуп чоңойгон ата-энелердин балдары бүгүн Жомоктун каармандарын ойношту. Келечек муунга тарбия таалим берүүчү тасманы жараткан балдардын маданиятка алгачкы кадамы дейт кинодогу Төрөгелди Аксакалдын ролун ойногон Айкөл Кубанычбековдун атасы. Уксак кулак кумарыбыз канбай, көрсөк көз кумары ченебиз жетпей аябай сүйүнүп атабыз. Ушу балдар ушундай роль ойнойт экен. Балдар ушундай жетишкендикке мына биздин ушубуз кур эмес экен да. Маданиятка алгачкы баскычы каалгасы ачылды. Мен жакшы кыздын ролун аткардым. Жакшы кыз кандай болуш керек экен? Жакшы кыз боорукердүү, кедейлерди жаман айтпай, жакшы болуш керек. Учурда балдардан тартып чоңдоруна чейин телефон чукулап, көбүнүн интернеттен башы чыкпаган кезде бул жомоктун тасмага тартылышы дегеле балдарды китеп окууга, жомок көрүүгө үндөөнүн, алардын көңүлүн улуттук асыл нарктарыбызга буруунун үлгүсү десек жаңылбайбыз. Анан ушундай жомоктор көп тартылса, долбоор уланып жакшы токтобой иштеп кетсе, биз өсүп келаткан балдарыбызга абдан пайдасы тиет эле. Калия Карыбекова, Эржигит Тилекбек уулу, билим жаңылыктарына.